жашоодо ийгиликке жетем десеңер, жакшылыктарга жетем десеңер, аял да эркек болсун. Эки нерсе кылыш керек. Биринчи, ийгиликке жеткен адамдар менен бирге болуш керек. Эгерде сен бактылуу үй бүлө кылдың десе, үй бүлөңдү ушунда аял эң жакшы болуп, бири менен суман күйөөсүнө жакшы мамиле аткан аял менен дос болгон. Ошондон колдоңун. Эркек да ошондой. Кудай менен бирге мамиле кылган, аялына жакшы мамиле кылган, балдарын жакшы тарбиялай турган. Бул ийгиликке жетүү дегенде финансыва жетип калган адам эмес. Адеп акылагы өскөн адам бул ийгиликке жеткен адам болот. Адеби жакшы болгон, мүнөзү жакшы адамдар менен бирге болгондочу ошонуку жугат. Экинчиси таква адамдар менен бирге болгула. Таква, Кудайдан корккон. Эң жакшы ушу эки. Жакшы кулк мүнөздү, анан таква. Мынакей. Башкалар менен эмес. Ошондой эле аялдарга да ушундай. Кээ бирөө айтат, мен кантип намазым бекем дейм. Ошондой эле намазы бекем адамдар менен бирге болгула. Намаз бекем адамдар менен мындай подружка болгула. Ошо намаз бекем эркектер менен дос болгула. Ушундай нерсе. Башка жагы жок. Башкача жол менен оңоло албайсың. Анткени Аллах айтат, коом өзүн өзгөртмөйүн, Аллах аларды өзгөртпөйт дейт. Демек өзүң аракетиң керек. Оңолуу жолуна, таалимдерге баргыла, сабактарга баргыла, мына ушундай чогулуш болот да, калтырбагыла. Мисалы мен 1000 сөз айтышым мүмкүн, бир сөз калып калышы мүмкүн сизде. Билбейсиз жүрөгүңүз кайсы жери жабылган. Ошо амал кыла турган болсоң пайда табасың машалла. Жүрөктүн шипасын табасың. Акыйкатты туура жол табасың машалла. Мен билгенден балыкчыда эле 10дон ашкан чоң молдокелер бар. Ошолордун баарын сабактарын алгыла машалла. Ушундай. Кийин негизинде өзү чөйрөнү оңдош үчүнчү бир кадам керек. Жакшылыктан жаманчылыкка көчүш керек. Нашакорлордун жанында жүрөсүңбү? Чекпесең да наша чегип каласың. Карта ойноп аткан адам жанында тура берсеңчи, өзүң ойнобосоң делечи, акырын өзү чирим менен башташасың. Чын айтам, ушундай. Бизде ал чөйрөнүнчү мындай жугат кадимгидей. Ошол себептен субханалла, качан бирөө менен дос болордо, ким менен жүрөрдө, ошол сага бул дүйнөгө акыретиңе пайда береби? Ошону караганга аракет кылыңыздар, сөзсүз машалла. Макулбу? Ушул нерсе экен.